Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, мугалимдер. Мен атым Мадалиев Асылбек. Мен өзүбүздүн жаштарыбыз, сүйүктүү окуучуларыбыз үчүн сонун бир долбоор конкурс уюштуруп жатамын. Бул конкурсту буга чейин да гана өткөргөнбүз. Бул конкурстубуздун аталышы туура кесип тандап Кыргызстанга кызмат кыл деген аталышта болот. Биз жалпы 2000 окуучуну Ош, Бишкек жана кошуна Ташкент шаарларына алып барып, окуучуларды туура кесип тандаш боюнча багыт беребиз. Университеттерди көрсөтөбүз, ишканаларды, мекемелерди, завод, фабрикаларды көрсөтөбүз. Негизги максатыбыз ушул Кыргызстанда көптөгөн жаштарыбыз туура эмес кесип тандап, башка өлкөлөргө мигрант болуп иштеп кеткенге мажбур болушат. Эмне үчүн? Себеби биздин окуу жайларыбызда ушу туура эмес кесип тандаганда сабактарын таштап, окууларын таштап, эгер туура эмес кесип тандаса, алар сабактары кызыксыз болуп, кыскасы өзүнүн жашоодо өрдүн табууда өтө кыйналат. Анан туура эмес адистер чыгат. Ошондуктан биз Кыргызстаныбызга, өзүбүздүн өлкөбүзгө кызмат кылыш максатында жалпы Баткен облусу боюнча 2000 окуучуну экскурсия кылып, ошо окуу жайларды көрсөтөбүз. Буга чейин биз жалпы 130 баланы Ош шаарына алып бардык, университеттерди көрсөттүк. Бишкек шаарына 50-гө жакын бала алып бардык, жана Ташкент шаарына 15тен ашык окуучуну алып бардык. Анан биз анализ кылып көрдүк. Алар чындыгында экскурсиядан кийин туура кесип тандаганда окуу жайлардын кайсыл окуу жай жакшы окутат, кайсыл окуу жайда шарттар жакшы, кайсыл окуу жайдын мугалимдери жакшы окутат, кайсыл окуу жайда жатаканасы бар, кайсы окуу жай аркылуу чет өлкөгө окууга барса болот. Ошолор жөнүндө кенен маалымат алып, алар үчүн өтө чоң пайда болду. Жана ушул экскурсияга катышкан окуучуларыбыздын жалпы 10%дан тегерегинде окуучулар чет өлкөгө окууга тапшырганга үлгүрүштү. Бул жалпы биз экскурсияларды ушул 2017-18 жылдары уюштурганбыз. Эми ушул эле экскурсияларды биз окуучулар үчүн 2000 окуучуга жетишели деп аракет кылып атабыз да. Кудай буйрса, биз 2000 окуучуга туура кесип тандаганга окуу жайларды көрсөтүп, туура бир адис болуп, жакшы бир адис болуп, окууну ийгиликтүү аяктап, өзүнүн сүйгөн кесибине ээ болуп, Кыргызстаныбызга кызмат кылат деген ойдобуз. Ошондой максатта уюштуруп жатабыз. Андан сырткары биз ошол экскурсиялардын эң алдыңкы биздин конкурстан жеңүүчү болгон окуучуларды, биз эң алдыңкы мыкты окуучуларды ар кандай критерийлер бар, ошол критерийлер менен тандап алып, аларды акысыз алып барабыз. Калган окуучулар болсо акы төлөп биздин конкурстарга катыша алат. Ал деген ошол төлөнгөн чыгымдар бардыгы ушул жол акы, жатакана, тамак аштарга коротулат. Биздин ушул негизги эле максатыбыз ушу Кыргызстаныбызга кызмат кылуучу билимдүү жаштарды туура багыт берип, туура окуу жай тандашына жардам көрсөтүү. Эмне үчүн экскурсия? Себеби биздин жаштарыбыз окуу жайлар жөнүндө маалыматы жок барып, туура эмес кесиптерди тандап алышып атат да. Туура эмес кесиптерди тандап, ал окууга барып жакшы окубай, сабактары кызыксыз болуп, эптеп окуу жайды бүтүп алып, андан кийин бизде диплому бар, билими жок жаштар көбөйүп кетип атат да. Сапатсыз кадрлар көбөйүп атат. Өзүнүн кесибин сүйбөгөн, жумушуну кол учунда кылган сапатсыз кадрлар көбөйүп, биздин мамлекетте дайым сапаттуу профессионал кадрларга муктаж болуп атат. Ошондуктан биз жаштарыбызга туура кесип тандап, жакшы профессионал адис болуп, окуу жайларын ийгиликтүү аяктап, Кыргызстаныбызга кызмат кылсын деген максатта ушул конкурсту уюштуруп атабыз. Андан сырткары бизге жардам берем деген окуу жайдын жетекчилери, жаштар уюмдары жана мугалимдер, директорлор бардыгыңыздарды биз менен кызматташууга жана ушул жаштарыбызга туура кесип тандашына жардам берүүгө чакырамын.
Мен атым Мадалиев Асылбек. Мен Санарип академиясынын жетекчиси болом жана мугалимдер үчүн Санарип мугалим долбоорунун автору жана демөөрчүсү болом. Урматтуу жаштар, эгер бул видеону көрсөңүздөр, анда сөзсүз түрдө биздин каналдарга, биздин YouTube каналыбызга, биздин Instagram баракчаларыбызга катталып, бизге байланышып, биздин ушул видеонун астына ссылка коюп коем. Ал жактан каттоодон өтүп, биздин конкурстарга катышып, экскурсияга чыгып, окуу жайлар жөнүндө, окуу жайлардын шарттары жөнүндө, окуу жайдын деканы, проректору, жетекчилеринин өзүнүн оозунан өзүңүз көзүңүз менен көрүп, окуу жайларды салыштырып, эң мыкты окуу жайларга өтүшкө даярданып, ошол окуу жайга өтүшүңүздү каалайбыз. Андыктан биз сиздерди өзүбүздүн конкурстарыбызда жана ушул конкурсубуздун экскурсияларында сиздерди күтөбүз, урматтуу окуучулар. Бул видеолорду сөзсүз түрдө өзүңөрдүн досторуңар менен, азырынча Баткен областында гана уюштурабыз. Өзүңөрдүн досторуңар менен, классташтарыңар менен бөлүшүп койгула. Биздин конкурстарга 7-класстан жогорку, 7-класстан баштап 11-класска чейинки бардык окуучулар катыша алат. Барыңарга ийгилик каалайм. Биз силерди өзүбүздүн конкурсубузда күтөбүз. Бизге байланышкыла, бизге кошулгула жана биздин каналдарга катталгыла. Урматтуу окуучулар.